Азия готовится дать бой коронавирусу. Первый зараженный в Кыргызстане. Ситуация с коронавирусом в соседнем Кыргызстане развивается по одному из худших сценариев. В Кыргызстане новый антирекорд. За последние сутки от коронавируса и пневмонии скончались 57 человек. Mana karantin algandan keyin biz ошо эл жалпы эле мамлекеттик бийлик бирге ошол үйрөнгөн нерсебизди кармап сактап калабыз дедик, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Карантин алынгандан кийин тартип сакталган жок. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курчуп кетпедиби? Ушуга ким жоопкерчиликтүү, ким көбүрөөк күнөөлүү деп ойлойсуз? Ар бирибиз өзүбүз эле жоопкерчиликтүүбүз го. Муну айта албайм мен. Пикириңиз жокпу? Жок. Конечно, президент күнү. Я так считаю. Себеп дегенде бизде Кыргызстанда буга чейин даярдык жок болгон да коронавирускачы. Например, ИВЛ аппараттар жок, кислородный концентратор жок, сотрудниктердин зарплатасы аз. Мисалга сотрудниктер аябай көп иштеп аткан. Обсервацияда иштегендер раз алса алып аткандар, биз лично обсервацияда иштебейбиз. А вот обсервацияда иштебеген сотрудниктер бирок коронавирус менен иштейт, ковидный, положительный, сомнительныйлар менен иштейт. Но в любом случае зарплатасы мурункудай 6000, 7000, максимум 10000 да. Ушундай оор келатат деген эч агылы келген да, негизичи. Баарыбызды карантинге отургушту. Отурдук. Айткандын баарын кылдык. Бирок, мне кажется, ошо өкмөт жагынан көп жакшы камкордук көрбөй койду окшойт. Башында 3 киши, 4 киши, 5 киши ооруп атат деп аткан. 3 киши, 4 киши деп. Азыр ошону 60-70 киши өлүп атат, күнүгө 60-70 киши. Абдан эле кыйын болуп атат. Биз эшикке чыга албай да калдык уже. Элге бүт-баарын даярдап бериш керек болчу заранее. С марта месяца уже столько времени было. Он ничего не сделал. Бизди карантинге отургузгандан кийин уже бүт-баарын больница тиги мунун баарын даярдап, дарылардын баарын даярдаш керек болчу да. А бизди отургузуп койду, бирок эчтеке даярдык көрбөптүр да. Анан кишилер өлө баштаганда уже даярдык кыла баштады да. Коронавируска эл эрежени сактадыбы бийликтер? Элби? Жок, элде сактаган жок, бийликтер сактаган жок дейм. Президенттин кечеги интервьюсунда айтып атат, эл эрежени сактабай калды деп. Эл эрежени жакшы эле сактады, мне кажется. Карантинге отур деди, отурдук, жылба дедик, баспа дедик, маска тагын деди, маска тагындык, жылбай эле отурбадыкпы. 2 ай отурдук, ачка болсок да, акча таппасак да отурдук. Ошо мейли отуралык айланайын деги, оорубасак болду деп.